Keyingi söz bizim Facebook'ta bardığımız ile bölüşürsek gerek. Күндө түз эфирге чыгып жүрөт. Садыр Нуркожоевичти чын жүрөктөн коруп жүргөн жигитибизде сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен биринчи өзүмдүн атыман жана Талас областынын атынан ушул жерде отурган мекенчил инсандардын баарына рахмат жана ыраазычылык айтам. Мен өзүм кээ бир адамдар билет, мени билбейт. Бирок кээ бирлер ойлошу мүмкүн, ушул балага бийлик керек, мансап керек, акча керек. Ошон үчүн жанталашат деп. Жок, анткени адашат. Мен өзүм маңдай терим менен 5 жыл южный Кореяда мындай айтканда катуу сөз менен кул болуп иштеп келген. Бирок өзүмдүн мээнетим менен иштеп, ичип, жеп, жада калса ашканын адамдарга жакшы кылып, ихсан кылып, ушундай иш кылып келгенбиз. Бирок мен Садыр Нуркожоевич эмне болуп калган? Менин атам 2005-жылы менин атамдын Камчы Кыдыршаев Садыр Нуркожоевич менен түшкөн сүрөттөр бар. Ошондо менин атам айткан 2006-жылы Бекзат, сен кийин ушул Садырды колдо, Камчыны колдо, ушулар бир убакыт келет, Кыргызстанды оңдойт деген. Бирок ошол сөз 14 жылдан келди. Тилекке каршы менин атам Атамбаевдин бийлигин курмандыгында калды. Эмнеге дегенде жери алдын кийин ачылбасын деп, ошол убакытта менин атам тилекке каршы бийликтин курмандыгы болуп, бул дүйнө менен 2012-жылы кош айтышып кетти. Бирок биз бар экенбиз аркада, менин атамдын бир туугандары бар экен. Садыр Нуркожоевичти колдоп, коргоп турдук. Бирок Кожогелдиев Чыңгызхан деген 2017-жылы Садыр Нуркожоевичти колдоп 25-мартта Укеевканын астынан бардыгыбызды салып кеткен. Ошол жерде канчып турганбыз, бардыгы билет. Ошол убакыттан баштап Атамбаевдин бийлиги менен, Сооронбайдын бийлиги менен 2,5 жыл ошолор менен соттоштук. Мени да камай иштеген. Бирок мен коррупцияга жана башка саясатка аралашпай, бизнесте жүргөнүм үчүн мен эч нерсеге калган жок. Мен ушул жерде баарыңарга кечирим сурайм. Мен костюм кийбешим керек эле. Өзүм жеңил желпи кийинген үчүн бүгүн көчөдөн эле мени чакырып калды. Шашылыш түрдө келип калдым. Урматтуу элим, сиздер ушул убакта чейин Садыр Нуркожоевичти колдодуңуздар. Бирок мен да 2010-дон бери колдоп келем. Ал байке менен мен дагы бир акты албуга мамле кылып келем. Ичибизде сыр бар. Мен анын баарын ачыкта айтпайм. Кээ бир адамдар өзү пиарлап, азаттыкка жана бир башка жакта айтып жүрсөт. Ичиңерге сактагыла. Садыр Нуркожоевичти ар дайым колдош керек. Мен өзүмдүн 28 жашымды сайып койдум. Мага дагы бир канча миң доллар акча сунуштаган адамдар болду. Бирок мен айттым, менин атам кечирбейт, менин атам арбага кечирбейт. Мен эч убакта андай нерсеге барбайм. Мага Кыргызстандын келечеги керек. Мен 10 жыл барго чет өлкөдө жүрүп келген адаммын. Чет өлкөдө окуп келген адаммын. Кыргызстандын топурагы мен үчүн тамагы бүттүк бир кум болобу, таш болобу мен үчүн кымбат. Аны адамдар бар ошол деп жашап, иштеп келген адамдар гана билет. Бирок кээ бир адамдар бар, жасалма, 2 жүздүү, алдамчы, бир ар кандай бир нерселерди айтат. Аларга эч убакта көңүл бөлбөгүлө. Ушул жерде мекенчилердин арасынан мени ар дайым колдоп жүргөн Санжар деген байке бар, Канат деген бар. Биз Facebook'та отуруп бийликти ушул эмени Мурдагыл Адахандын эмесин аброюн 6%га чырпайдым. Facebook'та отуруп лично өзүмө эчкимге милдет кылбайм. Бирок Талас областында Маймактагыл жана Көксайда саткан жерлерди мен өзүм бир адамды жөнөтүп, жер комитетинен бардым каратып, 2600 гектар деп документте жазылган 5000 гектар сатып жүргенди бардым тастыктап камерага тартып келип чыгарттым. Жана башка жерлердин баарын неме кылдым. Биз бул коррупционерлер менен, уурулар менен до конца күрөштүк. Бирок күрөш бүтө элек. Урматтуу бир туугандар, баардыгыңыздар күрөш эми башталды. Садыр Нуркожоевичке ар кандай бир нерселер болушу мүмкүн. Бирок баардыгыңар айтар элем колдогула жана коргогула. Мага дагы айтар элем эч убакта бийлик мансап кереги жок. Мен азыркы убакытта Садыр Нуркожоевич менен бир жол жолугам. Андан кийин Садыр Нуркожоевич мага кандай направление берет? Мен Садыр Нуркожоевичти колдой берем, коргой берем. Мага лично бир сом акча кереги жок. Кээ бир адамдар айтып атат мени да, сен аяк барыш керек, сен бияк барыш керек мондай деп. Мен айтар элем, илимди, билимди, акылы жеткен, өзүнүн немеси акылы турук болсо, любой бир кыргыз бала иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Байлар эмне үчүн байып кетти? Өздөрү мисалы банктардан алат, кыргыз өнүктүрүү фондунан 1%, 2%. Ошентип туруп сиздерге карапайым калып көрөт. Сиздер жооп бериңиздер
ошолорду байып буттан тургуздуңуздар. 30 жыл жашоо ошондой жүрдү. Уурулар, коррупционерлер, алар дагы оңой менен жеңилбейт. Мен мага окшогон патриот мыкты инсандар кетиши мүмкүн. Бирок ошого окшогон Рыспек Акматбаев, Алмамбет Анапбек, Баябан Эркинбаевдер өлүп аткан кезде парламентте учуп кое тургандар бар. Мен кээ бир адамдар айтат, мен Садыр Нуркожоевду 10 жылдан бери колдойм, мындай деп. Бирок барбы, кимдин канча убакыттан бери колдогону? Кече баардыгынын жүзү ачылды. Бул саясатчылардын баардыгынын кече жүзү ачылды. Эмнеге дегенде Аллах Таала ушунчалык кудуреттүү зат. Бирок 30 жылдан бери булардын жер сатканын, эл сатканын, коронавирус жок деп коюп маска тагганын баарын өзүлөр көрдүлөр. Бизге кыргыз элиме жакшы бир күн тийди. Садыр Нуркожоев деген бир кудайдын сүйгөн кулу, ушундай нурдуу бир инсаны келди. Ошол адамдын жүзүн көрүп сүйүнүп аткан адамдар бар. Кудайга миң мерте шүгүр. Бирок мен ушул жерден айтып кетет элем. Мен да 7 туман ынтымагы деген атайын ушул 3 ай 5 күн мушташтык булар менен интернеттен. Ошондо 7 туман ынтымагы мени колдоп коргогон турду. Ошолордун баарына рахмат айтып атам. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык. Мен сиздердин баарыңыздан кечирим сурайм. Костюмшумду кийип келбегеним үчүн. Чоң рахмат. Костюмшумду жок эле соңуз келдиңиз. Урматтуу туугандар, андан кийинки сөздү ушундай эле биздин Facebook'тан өзүнүн блогерлик болуп Садыр Нуркожоевду колдоп жүргөн Жыргал мырзага сөз берсек, кыскача сүйлөп коебуз керек.